Кайрадан баарыңарга салам. Физика сабактарын улантабыз. Бүгүн 13-чү сабак статика. Статика деген эмне экен жана эмне жөнүндө элем ошолордун баарын сүйлөшөбүз азыр. Статика. Статика деген бул деген эмне экен? Тең салмактуулук деп айтып койсок болот. Кыргызча тең салмактуулук. Буну кандай түшүндүрсөк болот? Тең салмактуулук дегенде бир нерсе тура турган болсо, бул жакта М деген масса менен бул кыймылдабай турат деген, же болбосо тең салмактуулукта турат, эч жака кыймылдаган жок, ылдамдыгы да жок, ылдамдануусу дагы жок. Значит, эгерде кыймылдабай турган болсо, бунун условиялары кандай болуш керек? Кыймылдабыш үчүн. Ал үчүн бардык жактан бул нерсеге таасир эткен күчтөрдүн эмнеси суммасы нолго барабар болуш керек. Бул сумма деген эле белги, суммасы барабар нолго. Нолго барабар болгонун себеби эмне экен? Бул эч кандай кыймылдабайт, значит, кыймылдабай турган болсо, ылдамдандуусу дагы нолго барабар. Нолго барабар болуш үчүн результаты эмне болуш керек? Күч тарткан күчтөр 0 болуш керек. Мисалы, бул F дегенде M деген массаны бул жака F деген күч менен тартып атса, эгерде F деген күч менен тартып атса деген ылдамдандуу менен бир кандай ылдамдандуу менен кетет, а бирок эгерде кыймылдай турган болсо бизде статика болбой калат. Статика болуш үчүн тең салмактуу болуш керек. Мында значит эмне болуш керек? Бул жак бетке дагы эмне бирдей күч менен тартышы керек. Ошондо бул масса эмне болот экен? Кыймылдабайт. Бул жакта статикада эң чоң формулабыз бизге эң керектүү деген эмне экен? Бардык күчтөрдү кошкондо 0 барабар болуш керек, Бизде эки күчтү кошкондо эмне үчүн барабар болот? Мисалы, F, биринчи F экөө барабар болуш керек, барабар. А бирок деген экөөнүн багыты ар жака болгондугу үчүн бирөө деген минус белгиде болот. Эгерде мындай координата x деген координата чыга турган болсо, F1, F2 деп коелу. F1 деген кайсы? X'тин минус жагына кетип жатса, F2 деген плюс жагы кетип атат, Значит, канча экен? F1 барабар минус F. F2 барабар жөн эле F. F1 плюс F2 барабар F минус F барабар 0. Значит, бул эмне экен? Бардык күчтөрдүн суммасы барабар 0 барабар болушу керек. Бул жакта дагы биздин күч деген эмне? Вектордук чоңдук. Вектордук чоңдук болгондугу үчүн бизде күчтүн багыты бизге керек. Багыттарына минус плюстөп коюп, эмне кылабыз? Теңдемелерди түзүп, 0 барабардайбыз, статиканы чыгарып атканда. Тең салмактуулук жөнүндө эмнелерди айтсак болот? Бул жакта көбүнчө векторлор менен иштейбиз. Мисалы, бир нерсени мындай чыгып алабыз дагы, массасы бизге бул жакта эмне экен? Көп деле маанилүү эмес, анткени кыймылдабайт. Бизге көбүнчө вектордун күчтөрдүн багыты жана күчтөрдүн чоңдугу маанилүү. Мисалы, багыты F1 деген бул жака боло турган болсо, F1, F2 деген бул жака болсо, бул экөө биригип туруп кайсы бул нерсени бул жака кыймылдатат, бир күч бар, кандайдыр бир күч менен бул жака кетет. А бирок бул нерсе кыймылдабыш үчүн муну кандай күч менен жана кайсы багытта тартыш керек? Ошолорду тапсак, векторлор менен табабыз. Бул экөөнүн кошуп туруп, мындай кылып кошобуз векторлорду. Кошуп туруп, ошонун карама каршы багытына чыга турган болсок, бул канча? F3 деген вектор болушу керек. Эгер статика болуш үчүн эмне болуш керек? Бардык күчтөрдүн суммасы F барабар F1 плюс F2 плюс F3 плюс да ушун үчүн барып туруп барабар эмнеге? 0 барабар болуш керек, суроолорду чыгарып кете берели. Бизде биринчи суроо. Бул жакта нерсебиз бар. Ал нерсеге деген эки күч таасир этип жатыптыр. 2 ньютон, F1 барабар 2 ньютон, 2 ньютон, F2 барабар 10 ньютон.
Бул статика болуш үчүн бул нерсе кыймылдабаш үчүн бул жак буларга карама каршы тартылган күч карама каршы эмес, же болбосо дагы бир кайсы күчтү кошсок бул нерсе статика болот, же болбосо бул нерсе кыймылдабай турган абалга келет дейт. Алардын үчөөнүн, могу үчөөнүн кайсынысы болушу мүмкүн? Бул үчөөнүн кайсынысы болушу мүмкүн дейт. Бизде эки күч бар, бир күчүбүз 2 ньютон, бир күчүбүз 10 ньютон. Бизге деген күчтөрдүн багыты берилген эмес, значит, ар кандай багытта өзүбүз кое берсек болот. Мисалы, F2 деген бул жака болсо, F2. Векторлор кошуунун мындай жолу бар. Эгерде мындайдан эки вектор болсо, бул жак багытта, бирөө деген ылдый мындай багытта болсо, экөөнүн кошсок, мындай бир эмне? Вектор чыгат, жаңы вектор. Биринчи вектор бул, экинчи векторду кандай кылып кошобуз? Бунун экинчи вектордун куйругун тигинин башына коюп туруп, мындайдан келебиз дагы. Биздин кошкон вектор, биздин акыркы векторубуз кошулганыбыз. Кайсы? Мындайдан болуш керек. Мындайдан келип туруп, биздин акыркы вектор могул болуш керек. F3. Бул F1'де коелу. F2 барлык векторлор. Значит, эмне дедик? F3 барабар F1 плюс F2. Бизде деген F1, бул жакта деген 2 ньютон, F2 деген 10 ньютон. Бизде ошо F3'тү табышыбыз керек. F3'тү табышыбыз керек. Могул 3 маанинин 3 чоңдуктун кайсынысы болушу мүмкүн? Бизде деген багыты берилген эмес, ошон үчүн багыт ар кандай кое берсек болот. Бизде биринчи карап көрөлү, 5 ньютон күчтү кое турган болсок, буларды токтотуп, булар тарткан күчтү токтото алабы? Эгерде 10 ньютон деген оң жак багытта кетип атса, F2 жана F1 бул жак багытта кетип атса, экөө тең бирдей багытта кетип атса, эмне болуп кетет? Экөөнүн күчү кошулуп кетет дагы. 5 ньютон күч буларды эч кандай таасир эте албай калат, тарта албай калат, тартып токтото албай калат. Ошон үчүн буга жардам бериш үчүн 2 ньютон деген күчтү бул жака кылып койсок болот, F1. Бирок дагы F3 деген 5 ньютон деген кошулса дагы, эмне экен? Бул F2 деген 10 ньютон болуп, 3 плюс 5 жок. 2 да. 2 плюс 5 7 ньютон бул жака, сол жака, оң жака тарткан күч 10 ньютон болгондугу үчүн бул эмне экен? Бир калыпта тура албайт. Анткени 10 ньютон дайыма 7 ньютондон чоң дагы эч кандай карама каршылык кыла албайт бул 7 ньютон, ошон үчүн оң жака тартып кетет. Значит, 5 ньютон деген күчүбүз болбойт. 5 ньютон күчтү кайсыл багытта кылбайлы, же болбосо 2 ньютон күчтү дагы кайсы багытта кылбайлы, эмне экен? Бул эч кандай карама каршылык кыла албайт же токтото албайт. Эми экинчи 15 ньютонду карап көрөлү. 15 ньютон деген эмне болуш керек? Бул даже чоңураак болуп кетиши мүмкүн, Мисалы, 15 ньютон деген бул жак багытта тартып атса, буга 10 ньютон күч менен 2 ньютон күчтү эң эффективдүү түрдө кошуп тартыш үчүн кайсы багытта кылышыбыз керек? Эки күчтү тең эмне карама каршы багытта тартышыбыз керек. F1 2 ньютон жана дагы F2 10 ньютон. Бул жерде бир нерсе эс, Значит, бул жерден дагы болбой калат экен. Анткени 15 ньютон 10 ньютон плюс 2 ньютонду кошкондо дагы кайсы чоң болуп кетет дагы? Дайыма бул жак, сол жак багытка өзүнү тартып кетет, Значит, бул дагы болбойт экен. Биз бул векторлорду 3 бурчтук кылып мындай кылып алсак болот. 3 бурчтук мынакей. Эгерде F3 деген барабар 15 боло турган болсо, 15. Бул деген 2 же бул 10 болсо деген боло албайт, Анткени мындай 3 бурчтук мүмкүн эмес. Анткени эки капталдын узундугун кошкондо, бир капталдын 3 бурчтуктун бир капталдын узундугу 3 бурчтуктун экинчи 2 капталынын узундугун кошкондо чоң болбош керек, Мисалы, A, B, C деген жактар болсо, 3 бурчтуктун A өзү туруп B плюс C'дан чоң болбош керек, Биринчисинде да ошондой сыяктуу болуп калды. 10 чоң болду кайсы? 2 плюс 5тен. 3 бурчтуктун эки жагы 7тен чоң болуп кетти. Значит, бул 3 бурчтук эмес.
Экинчисinde дагы 15 чоң болду. 10 плюс 2'den, значит, бул дагы 3 бурчтук боло албайт. А бирок ортобуздагы күч 10 ньютон боло алат, 3 бурчтук боло алат. Тең жактуу 3 бурчтук боло алат дагы, кандай кылып 3 бурчтук түзсөк болот? 10 ньютонду мындай кылсак болот. Хоп. Хоп. Андан кийин 2 ньютон. Бул жак 2, бул жак 10, бул жак дагы 10. Биздин күчтөрүбүздү кандай кылып жайгаштырсак болот, значит, биздин 10 ньютон күч бул жака кетиш керек. 2 ньютон күч бул жака дагы. Кийинки 10 ньютон күч акыркы бул жак бетке тартышы керек. Экөө биригип туруп мындайдан бул жак бети муну тартканга барабар болуш керек. Экөөнүн тарткан күчү да бири-бирине барабар болушу керек. 10 ньютон күч 10 ньютон күчтү колдонуп туруп 3 күчтү тең салмактуулук абалга келтире алсак болот экен, келтирсек болот экен. Кийинки суроону чыгарабыз. Эмне дейт бул жакта? 2 силы по 5 ньютон. Бир точканы тартып жаткан 2 күч бар экен. 5 ньютондон F деген. Булардын ортосундагы бурч канча экен? 90 градус дейт. Биринчи күчүбүз F деген үст жак тартып атса, экинчи күчүбүз мондайынан F деген бул жак тартып атат. Эми деген бул эки күчкө 2-4 ньютон деген күчтү эмне кылышыбыз керек дейт? Кошушубуз керек. Чтоб бардыгы тең салмактуулук абалга келиш үчүн. Бул жакта 2 күч 90 градус абалда бир нерсени тартып аткан болсо, значит, кайсы могул жакка тартып кетет, Результаты бул нерсе могул жак бетке кетет. А бизди ушуну токтотуп калыш үчүн биз эмне 4 ньютондон болгон күчтү колдонушубуз керек. Бизде деген эгердечи 4 ньютон эмес, башка күч, бир эле күчтү бере турган болсо кандай кылмакпыз? Могул күчкө эле бул жакта турбайбы? F 2 деп коеюнчу. Эгерде бир эле күч бере турган болсо, F2 күч кандай болмок? Могул жакка тартып таштай турган болсо F2 деген күч менен. Бул 2F'ти тең салмактуулук абалга келтирип коймок. А бирок бизге 2 күч берип атат. Эмне? 4 ньютондон. Аларды кандай кылабыз? 4 деген андан мындай кылышыбыз керек. Бул векторлор кошкондо кандай кылдык? F'ти мындайдан жана мындайдан коштук. Хоп. Ушундайдан кошуп алабыз. Бизге дагы кайра мо F2ге барабар күч жасашыбыз керек. Кандай? F4 деген мындайдан болсо, 4 ньютон. Дагы бир F мындайдан болсо, кайра дагы экөөнү кошуш үчүн мындай кылышыбыз керек дагы. Хоп, мындай кылышыбыз керек. Бул жактагы деген 2 бурч, бул жер 45 жана бул жак 45 болуп атса, бул жердеги бурчтар да барабар альфа болуш керек. Могул экөөнү бириккенде деген F2ге барабар болуш керек дагы. Биздики F2 эмнеге барабар? F2 барабар. Бул жакта кайсыны колдонобуз? Тригонометрия деген илим бар математикада, ошону колдонобуз. F2 барабар. Бул эмне? 2F'тин синустарын жана косинустарын кошкондогу. Эми синус 45 дагы косинус 45 да барабар болгондугу үчүн экөөнү тең монтуп кошуп койсок болот. F бөлгөн синус 45 дагы плюс F көбөйтүлгөн синус 45, анткени 2 күч бар. Значит, экөөнү кошо турган болсо 2 көбөйтүп гана койсок болот. А синус 45 деген бизде эмнеге барабар? 2F бөлгөн синус 45 тамырасында 2 бөлүнгөн 2ге барабар. Тамырасында 2 бөлүнгөн 2. Биздики ушундай калды. Бул деген биринчи F деген канча? 5 ньютондон болчу. Значит, F2 барабар 2 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн тамырасында 2 бөлүнгөн 2. 2 менен 2 кетет дагы. F2 бизде 5 көбөйтүлгөн тамырасында 2. Эми биздин экинчи күчтөрүбүз бар. F1 деген күч барабар 4 ньютонго барабар. Бул жагы F2, могул жер F2 болсо, бул жер F1. Бизде дагы F2 эмнеге барабар? F2 дагы эмнеге барабар? 4 ньютон. F1
1 көйтілген мол жағы эмне альфа болсо деген косинус альфа плюс дагы кайра ушундай дагы бир күч f1 деген бул жактан экөөнү окшош эле болгондугу үчүн эки көйттү кошуп койсок болот но бул барабар эмнеге f2ге 5 тамырасында 2ге барабар. Bizde f1 берилген 2 көйтүлгөн 4 косинус альфаны билбейбиз. Биздин таба турган нерсебиз эмне? Бул альфа деген бурчту, бурчту табышыбыз керек. Кандай бурчтар менен кеткен? Косинус альфа барабар 5 тамырасында 2. Косинус альфа барабар 5 тамырасында 2 бөлүнгөн 8. Буну деген калькулятор менен чыгарып алсаңар болот. Мол жактагы альфалар кандай болот экенин. Калькуляторда арк косинус деп туруп 5 тамырасында 2 көйтүп туруп 8ге бөлүп чыгарып алсаңар чыгышы керек. Альфа кандай экени. Эми дагы кийинки суроолорго өтөбүз. Азыр. Бизде деген мондай иленген горизонтал багытта иленген эмне жип бар экен. Андай жип боло турган болсо, анын эң ортосуна келип туруп бул 40 метр экен. 40 метр. Эң ортосуна келип туруп 17 килограмм массадагы нерсени 17 килограмм болгон нерсени илиптир, килограмм. Илгенден кийин бул жип канча провод? Провод 10 сантиметрге ылдый түшүптүр, мондай болуп калыптыр. Хоп. Меники чоңураак болуп кетти, бирок бул жер 10 сантиметр. 10 сантиметр. 10 сантиметр. 10 сантиметр деген бул 40 метрге караганда аябай кичинекей. Ошон үчүн почти аябай эле аз ийилет. Бул жакта бирок чоң болуп көрүнүп калды. Булга жараша, бул жерде 17 килограмм масса mg деген масса күч ылдый тартып атат. Бизде эмне дейт? Ошондо тартылуу күчүн тапкыла дейт. Бул жака тарткан күч Т жана бул жака тарткан күч дагы Т. Бизде значит бул жакта деген альфа деген бурч пайда болду дагы, бул жакта деген дагы альфа деген. Анткени эң ортосунда. Эгерде бул 20 метр болсо, бул общий 40 метр боло турган болсо, эгер ортосундан бөлсөк 20 метрден бөлүнөт, Значит бизде косинус альфа болсо эмне? Барабар бул деген косинус альфа, бул жак бөлүнгөн бул болуш керек. Бизде деген синус альфаны алып алсак ыңгайлуураак болот экен. Бизде синус альфа барабар эмне? 10 сантиметр. 10 сантиметр деген 0.1 метр бөлүнгөн эмне экен? 20. Барабар 1 бөлүнгөн 200 экен. Синус альфа болсо. Метр бул жакта дагы. Биз эми кийинки статиканын теңдемелерин түзүп алайлы. Статиканын теңдемелери кандай? Бардык күчтөр кошулуп келип туруп, акыркысы 0 деген күч бериш керек. Бизде эки жакка тартылган күч, бул Т менен Т барабар. Эми ылдыйга тартылган күч кандай? Бул жака ылдыйга деген F деген күч менен тартып атпайбы? Бирок бизде өйдөгө көтөргөн күчтөр дагы ушу F-ке барабар болуш керек. Бизде өйдөгө көтөргөн кайсы күчтөр бар? Бунун тартылган күчү Т деген күч, дагы бул жакта дагы Т деген күч тартып атат. Бирок бул Т деген күчтүн баардыгы тарткан жок. Бунун кайсы? Бунун Y компонентасы гана тартып атат. Бизде өйдөгө тартып аткан күч кайсы? Эгерде векторлук түрүндө жаза турган болсок, мондай болот. T1, T плюс дагы T плюс F барабар 0 барабар болуш керек. Бирок биздин кайсы багытын алып атабыз? Биз деген вертикалдык гана багыты. Вертикалдык жагы 2T-ны тең. Аябай эле кичинекей, Эгерде бул общий Т мондай болсо, бизге деген молдуу гана жагы керек. Анткени бул жака горизонтал багытта тарткан күч ылдыйга тарткан массага эч кандай таасир бере албайт. Эми кандай түзөбүз? Биз деген вертикалдык багытын табыш үчүн буну синус альфага көчүрүбүз керек. Кайсы?
Т көбөйтүлгөн синус альфа плюс дагы бир өйдөгө тартып аткан күч дагы бир Т бар. Т көбөйтүлгөн синус альфа барабар эмне болуш керек? Ылдыйга тартып жаткан F деген күчкө барабар болуш керек. Же болбосо буну минус F деп алсак барабар 0 го, минус F барабар 0 го. Ну, анткени бул экөө жиптин тартылуу күчтөрү эмне? Өйдөгө тартып атат дагы F деген ылдыйга тартып атат. Экөөнү кошсок 0 болуш керек. Анткени тең салмактуулук абалда. Бул экөө окшош болгондугу үчүн мынтип алсак болот. 2T синус альфа барабар эмне? F. F'ти бул жака өткүзүп алсак болот. F. Эми биз синус альфаны билебиз. Ооруларына коюп койсок болот. Жана күчтү да билебиз. Күч барабар эмнеге? Mg барабар. M көбөйтүлгөн G. G'ны 10 деп алып алабыз. G деген гравитация. 10 метр бөлүнгөн секунда квадрат дейли. 2 көбөйтүлгөн T көбөйтүлгөн синус альфабыз 1 бөлүнгөн 200 барабар массабыз 17 көбөйтүлгөн 10. Бул жактан уже T'ны оңойлоп таба алабыз. Тартылуу күчү. T барабар 17 көбөйтүлгөн 10 170 көбөйтүлгөн 200 бөлүнгөн 2. Бул барабар канча? 170 көбөйтүлгөн 100 барабар. Бул экөөнү бөлсөк деген болсо 100 калат. 170 көбөйтүлгөн 100 барабар канча? 17.000. Ылдыйга тартсак болбой калды уже. Bunun жобу могул жака жазып коеюн. T барабар 17.000 ньютон. Бул жака тартып аткан күч 17.000 жана бул жака тарткан күч дагы 17.000 экен. Бирок 17.000 күчтүн бардыгы массаны көтөрүп аткан жок. 17.000 күчтүн көп бөлүгү эки жип бири-бирин тартып атканына кетип калды. А үстүгө тартканы деген аз эле күчү кетти. Ол жака канча? 170 ньютон гана кетти. Ну, статиканын эң башкысы эмне экен? Бардык күчтөрдүн суммасы биригип келип барабар 0 барабар болуш керек. 0 барабар дегенде биз координата чебүстагы вертикалдык багыттагы жана горизонталдык багыттардын бардыгын кошуп туруп 0 барабар болушубуз керек. Ну, ошентип таба алсак болот бардыгын. Сак көргөнгө урганыңыздарга рахмат. Бүгүнкү сабагыбыз дагы бүттү.